Ассалаумалейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Азыркы учурда мен укмуштуудай өнөргө бай Рауза медресесинде турам. Бул медресе тууралуу кенен маалымат берип кетсем. Бул медреседе Куран сабагы, хадис сабагы, фикх сабагы, акыйда сабагы, ислам тарыхы, шариат илими да үйрөтүлөт. Ал эми Куранды толук 30 пара жаттагандарга диплом да тапшырылат. Эң негизгиси туугандар, бул жерде балдар 30 пара Кураны жаттап, андан сырткары араб тилин толук үйрөнүшөт. Ошондой эле урматтуу туугандар, бул медреседе эки кесипти дагы кошумча үйрөтүшөт. Бирөөсү информатика сабагы, экинчиси сварщик сабагы. Ал эми информатика сабагында интернетти кантип колдонуу керек экенини, Word, Excel'ди үйрөнүү, ошондой эле компьютерди кантип колдонуу керек экенини үйрөнүшөт. Эң негизгиси ушул эки кесипке Рауза медресеси тарабынан сертификат дагы тапшырылат. Балдардын ден соолугу үчүн атайын теннис, волейбол, футбол оюндары дагы ойнотулат. Туугандар, бул медреседе кыздар келип кетип дагы окуса болот. Ошондой эле дал эле ушул илимдерди үйрөнүшөт. Андан сырткары кесипке келген болсок, кыздар шивея кесибин дагы үйрөнүшөт. Учурда бул Рауза медресесинде жаңы окуу жылына карата 9 классты бүткөн окуучуларды кабыл алат. Ал эми байланыш үчүн бул номерлерге кайрылыңыздар. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул Рауза медресеси тууралуу азыркы учурда директор сиздерге кенен маалымат бермекчи. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Ама ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биздин Рауза медресеси 1998-жылы ачылды. Бул эң алгачкы медреселерден болуп эсептелинет. Ал убакта эсептелүү эле медресе болчу. Анан 2000-жылы биз расмий министерство юстициядан дагы кат алып өттүк. Ошондон бери балдар окуп, кыздар таалим окушуп, таалим алышып жатышат. Мен өзүм ушу медреседе мүдүр болуп иштейм. Атым Каландаров Өскөн ажы. Бизде алхамдулилла бул медреседе өтө көптөгөн балдар бүтүп чыгышып, анан биздин да медресенин өзгөчөлүгү ошол убагынан бери, ошол 98 жылдан бери эле балдарды медресе менен эле чектелбей, мектепти дагы окутуп, орто билимди алдырып, андан тышкары университеттерге да барып тапшырышып, институттарга тапшырышып, ислам жолу менен ошо диний багытта да окуп кеткендер бар, анан светтик окуу жайды бүткөндөр да бар. Азыркы күндө алдыңкы окуучуларыбыз ошол университеттерде мугалим болуп иштеген окуучуларыбыз бар. Айтып кетсек, мисалга Орунбеков Шаймардан Манас Кыргыз университетинде сабак берет, ошол жерде мечитте имам. Анан Централ мечитте дагы биздин окуучулардан бар имам болуп, имам жардамчысы болуп иштеп аткандар, башка айылдарда медреселерде мугалим болуп иштеп бизден чыккан балдар, андан ары окууларын улантып, анан ошондо эмгектенип аткан балдар толтура. Бүгүнкү күндө да ошондой. Мына 2005-жылы ошол жаңкы кошумча шыкка окутуу боюнча программа иштелип чыгып, Абиев коомдук фонду ушул маселени көтөрүп, андан кийин ошо канча медреселер тандалып алынганда, биздин медресе дагы ошо тандоолорго кирип калды. Кыздарыбызды шивея боюнча кошумча шыкка окутуу боюнча, кошумча кесип боюнча кыздарды дагы шивея боюнча окутабыз. Биз 2 ай негизинен башка окуу жайлар менен келишимиз бар. Алар менен окуткандан кийин сертификат алгандарынан кийин биз бирок ошол эле жамаатты жылдын акырына чейин окутуп, бизде өтө чебер, тажрыйбалуу устазыбыз бар. Кыздарды чебер кылып чыгарат. Андан тышкары балдарды дагы ширетүүчү окуу кесипке окутабыз. Азыркы күндө 5 жамаатты чыгардык. Кыздардан көп жамааттар чыгарды. Кыздардан мындайча орто эсепен 170тен ар жака кыздарды чыгардык. Азыркы күндө кыздар башка ошондой тигүүчү цехтеринде иштеп атышат. Алды технолог болуп иштеп аткандар бар. Үй бүлөсү менен турмушка чыккан кыздар да үй бүлөсүндө иштеп аткандар бар. Куран боюнча мусабакаларга да катышып, Кудайга шүгүр, жакшы орундарга да жетишип атабыз. Мисалы бир 4 жыл мурда эле биздин бир окуучубуз, бизден бүтүп чыккан окуучубуз Индонезияда, Жакартада баягы бир 30-40 мамлекеттин арасында Кыргызстан 3-орунду алды. Андагы алдыңкы орундарды алып, ошондой жакшы ийгиликке жеткен балдарыбыз да толтура, Кудайга шүгүр. Анын башында баягы 2005-2006 жылдары, 2010 жылга чейин кыздар аралык жарышта Куран боюнча биздин кыздарыбыз дайыма алдыңкы орундарды багынтып келишкен.
Анан спорт оюндары боюнча дагы медреселер аралык оюндар болуп турат. Бир пандемияга чейин бир 9 медресенин ортосунда бир ислам институту 8 медресенин ортосунда дайыма ар түрдүү спорт оюндарды уюштуруп турат элек. Анда дагы жакшына жетишкендиктерге жетишип аттык. Пандемиядан кийин мына эми кайра жанданып башталды. Анан кичинекей балдар деле окуйт. Бизде жаныбызда мечитибиз бар. Мечитте дагы бир 40 балабыз келип окуйт. Мындай алар эркин окуу. Мектептен кийинки убакта келип окуйт. Бүгүнкү күндө 9 классты бүткөн балдарды алып окутуп атабыз. Жакты окуткан балдарды 54 бала, 50 кыз окуйт буякта. Бирок ошол жакты окуган балдарды дагы 9 класстан кийин кезде дагы мектеп менен келишимибиз бар. 10-11 классты сырттан окуп бүтүрүшөт. Анан эң негизи бизден бүткөн балдар бир гана дин менен чектелип калбастан, жогоруда айтып кеткенимдей, башка кесиптерге да, башка университеттерге, ар түрдүү университеттерге барып окууларын аяктап, ошол өкмөттүк кызматтарда да иштеп аткан балдарыбыз азыркы күндө Кудайга шүгүр бар. Устаздарыбыз болсо тажрыйбалуу устаздар, 4 каруу устазыбыз бар. Анан кыздарды окуткан 2 эжекейибиз бар. Анан тигүүчүлүк боюнча 1 эжекейибиз бар. Араб тили боюнча өзүнчө мугалимибиз бар. Өзүнчө адис ошо араб тили боюнча. Анан биз дагы Кудайга шүгүр бүтүрүүчү курска студенттерге акыйда боюнча сабак беребиз. Кудайга шүгүр. Жетишкендигибиз, Кудайга шүгүр жетишкендиктер жакшы. Негизинен бизге мындай балдардын кызыгуусу, келип окугандары Кудайга шүгүр жакшы. Ата-энелер дагы ыраазы. Анан жалпы жергиликтүү эл менен дагы өтө тыгыз байланыштабыз. Бул жагы айыл өкмөт менен, бул жагы мектеп менен, анан бизде 43-лицей бар. Алар менен байланышыбыз бар. Айлана чөйрө менен дагы дайыма биз биргеликтебиз. Кудайга шүгүр, алхамдулилла, бүгүнкү күндө өтө жетишкендиктер жакшы. Кудайга шүгүр. Анан негизинен мындай медресеге дагы ардак грамотасы, ушуногон эмелерди көйлөп алдык. Баягы дин агенттигинен дагы кышында эле келдилер, райондук имам хатип чогуу келип текшеришип, ошол медреседен кабарды таанышып, иш-чараларды баарын көрүшүп, алар да ыраазы болуп кетишти. Ага чейин дин агенттигинен дагы ардак баракчабыз бар алган. Анан айыл өкмөттөн дагы 3-4 ардак баракчабыз бар. Кудайга шүгүр, анан райондук деңгээлде ошол жакшы жетишкендиктер жетишип, ошол эл менен жакшы тыгыз байланышта болуп, ийгиликтер жакшы болгондугу үчүн медаль менен дагы сыйланганбыз, ардактуу атуул деп. Эми Кудайга шүгүр жакшы, алхамдулилла. Жетишкендиктер бар. Кудай буйрса мындан ары дагы балдарды ошол дагы кошумча окутабыз деп айтмакчы. Дагы кыздарыма бизде компьютердик классыбыз да бар. Компьютерге да окутабыз, анан англис тилге да окутабыз. Буга чейин 2 группа англис тилге окутуп 2 группаны чыгардык. Анан кийин балдарды дагы компьютерге окутуп бир жамаатты чыгардык. Кудай буйрса, негизинен бизде бул программаларга кирген. Иншалла ушул жактан дагы кошумча сабактар өтүлөт. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.